Кегети Капчыгайындагы Каргаша Көлтөр көлүнө чыккан турист каза болду. Ишке киришпей жатып, иш бөлмө тандагандар 7-чи чакырылышка келчү депутаттар көшөгө артында кабинет талашып, жең ичинен сүйлөшө баштадыбы? Дыйкан фермерлер жер салыгынан бошотулат. Жапаровдун кезектеги жарлыгы. Жер астына таштанды сактоо жана жыйноо ыкмасы. Бишкек мэриясы пилоттук жаңы долбоорду ишке ашырууга белсенүүдө. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасы. Аны менен мен Акылай Акналиева тааныштырам. Чүй районундагы Кегети Капчыгайында жайгашкан бийик тоолуу Көлтөр көлүнө чыккан Түштүк Кореянын жараны каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык куткаруучуларга 4 декабрь саат 13:22 чамасында 70 жаштагы кореялык турист белгисиз себептерден улам эс учун жоготуп койгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, сөөктү түшүрүп, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Чүй облусунда бойго жетеле кызды зордуктоого шектүү адам кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, 5 декабрда Сокулук райондук милициясына жергиликтүү тургун кайрылып, 16 жаштагы кызын белгисиз адам уруп зордуктаганын билдирген. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. Жазык кодексинин 154 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, 31 жаштагы эркек колго түшкөн жана убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 5 декабрда Сокулук районунун 50дөй тургуну ички иштер бөлүмүнүн алдында чогулуп, аталган фактыны калыс тергөөнү күнөөлүүнү жазалоону талап кылышкан. Жумгал райондук соту өз кызын 2 жылдан бери зордуктап жүргөн деген шек менен кармалган 54 жаштагы тургунду 15 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу райондук соттон тастыкташты. Ал 15 жылга соттолуп, аталык укуктан ажыратылган. Ушул жылдын сентябрь айында өз кызын зордуктап жүргөн деген шек менен мурда аялынын өлүмүнө айыпталып, соттолуп чыккан адам кармалган. Кылмышка шектүү 2010 жылы абакка кесилген. Сот аны 16 жылга эркинен ажыраткан. 2018 жылы пробацияга илинип эркиндикке чыккан. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жете электерге карата 1101 кылмыш иши катталган. Электр энергиясына болгон карыздарды мыйзамсыз эсептен чыгаруу, кыскартуу боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Ош электр, Жалал-Абад электр, Чыгыш электр, Түндүк электр ишканалары менен ыйгарым укуктуу органдардын жооптуу адамдары мыйзамсыз аракеттерге барып, 2016-21 жылдар аралыгында 897 миллион 288 миң 500 сомдук карызды эч себепсиз эсептен чыгарышып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиришкен. Тактап айтканда, жогоруда аталган мекемелер тарабынан абоненттердин карыздарын сот тартибинде өндүрүп алуу боюнча тийиштүү чаралар көрүлбөй, карыздардын орду толтурулбаган. Айрым учурларда сот аткаруучулардын карыздарды өндүрүүгө мүмкүн эмес деген мыйзамсыз чечимдерине таянып, негизсиз түрдө эсептен бошотуп жиберишкен. Муну менен катар өздүгү такталбаган, даректе жашабаган же көрсөтүлгөн дареги такыр жок болгон абоненттерди карызкорлордун тизмесине атайлап кошуп, алардан өндүрүүгө мүмкүн эмес деген негизде карыздарды эсептен чыгарып келишкен. Бул факт боюнча башкы прокуратура 4 кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгын кол менен саноо дээрлик аягына чыгып, жогорку кеңешке кимдер келери да белгилүү эле болуп калды. Ал арада 7-чи чакырылышка келчү депутаттар арасында көшөк артындагы кабинет талашуу, иш бөлмө тандоосу күчөп, отуруп ачыкка чыгып кетти. Ишенимдүү булактар билдиргенде, эмитен эле кенен, жарык, жогорку кабаттагы иш бөлмөлөргө көз арткандар, эңсегендер аракетин катуу көрө баштаптыр. Деги эле парламенттеги иш бөлмөлөрү кандайча бөлүштүрүлөт? Шарттары кандай? Эртелеп тымызын аракет жасагандардын жоругу этика мыйзамга туура келеби? Темага Шекер Сатыбалдиева токтолот.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы дээрлик аяктап калганы менен жогорку кеңешке кимдер келери айтпаса да белгилүү болуп калды. Бирок 7-чи чакырылыш али мандат алып парламенттин босогосуна атта элек жатып, көшүк артында иш бөлмө тандап тымызын талашып атканы ачыкталып да кетти. Учурдагы депутаттардын 20га чукулу кайра жогорку кеңешке келери белгилүү. Ал эми келерки чакырылыштын тизмесине көз чаптырсак, баш аягы 30га жакыны. Буга чейин депутаттык мандаттын даамын сезип билгендер. Маселе келелек жатып, абасы салкын жогорку кабаттан ыңгайлуу шарты бар кенен жарык иш бөлмөсүнүн эңсегендери эмтен катуу аракет көрө баштагандыгында. Мындай иш бөлмө талашуу Англиянын парламентинде да бар деген мурунку депутат Нарымбек Молдобаев акыйкат болсун деп буга чейин кабинеттин номурун кагазга жазып, чучу кулак сыяктуу бөлүштүрүү болгондугун айтат. Эч кимге капачылык болбойт, кимге кайсы номур туш болсо ошого жайгашчу. Бирок жогорку кеңешке келелек жатып, мындай жорукту баштагандыгы этикага да, мыйзамга да туура келбейт. Тартиби жок жер бул суусу жок тегиримен да. Анан сөз жүрдө барлык жерде тартип болуш керек. Эл карап атат, элге үлгү болуш керек. Анан эгерде өзүлөрү ошол эртең мыйзам чыгарган атса, элге мындай бир үлгү болгондун ордуна өзүлөрү кабинет талашып, кызыл кыргын, сары сүргүн боло турса, элге ансы деле жакпай аткан кылыктары ого өтөр элдин мындайча айтканда жүрөгүн айлантат да. Баамдашуусча 7-чи кабатта отурууну кыялдангандардын аракети күч. Бирок ал кабат буга чейин төрага менен фракция лидерлерине гана берилчү. Анан ак үйдүн жарымы президенттик аппаратка караштуу болгондуктан 7-чи кабатта президент менен администрация жетекчиси да орночо калган жайы бар. Көбүнесе иш бөлмөлөр фракция лидерлерине эле бөлүнүп берилип калчу. Калган маселени алар өздөрү каалагандай калчап жайгарып келген. Ишке киришпей жатып иш бөлмө тандагандарды мурунку депутат Кубанычбек Исабеков да туура эмес деп сыпаттайт. Моралдык этикалык жактан да туура келбеген жагдай жөнүндө ал 7-чи кабатка жетүүдө ар бир адам өзүнүн деңгээлинде бир карап көрүш керек деген ойдо. Иш бөлмө бөлүштүрүү тартиби сакталууга тийиш. Паровоздон мурун вагондору жүрүп кеткенде болуп атат. Бул бир чети туура эмес, моралдык жагы дагы, этикалык жагы дагы, мыйзамдуулук жагы дагы туура эмес. Анын үстүнө кабинеттер мурун 120 кишиники болсо, азыр 90 келе атат, кенен жетишмейт. Бул кыргызча айтканда ачкөздүктү билдирип атат да. Биринчи спикер идет, экинчи вице-спикер идет, андан кийин фракциялардын жетекчилери менен комитеттердин төрагалары. Ушул иерархия боюнча кабинеттер бөлүнүшү керек. Бирок азырынча эч нерсе бөлүштүрүлбөй элек деген жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова жаңы чакырылыш келип, алгачкы жыйын болгондон кийин процесс башталат дейт. Фракция лидерлери, комитет жетекчилери, вице-спикерлер кайсы бөлмөдө канчанчы кабатта отурары 7-чи чакырылышка келген эл өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссиянын президенттин жана жогорку кеңештин иш башкармалыгы парламенттин аппарат жетекчиси менен биргеликте чыгарган бүтүмүнөн соң маалым болот. Кабинеттерди бөлүштүрүү үчүн атайын ошол жаңы келген депутаттардын курамынан түзүлгөн комиссия болот. Ошол комиссия аныктайт. Ошого жараша баягы бөлүнөт да, фракцияларга бөлүнөт, эми комитеттерге бөлүнөт, алардын жетекчилери кайсы кабинеттерде отурушат, эл өкүлдөрү кайсыл кабинеттерде отурат деген ушул бардык баягы маселелерди, суроолорду ошол жаңы келген депутаттардын курамынан түзүлгөн комиссия аныктап, андан ары ошол иш башкармалыктын чарбалык бөлүмү анан ошол кабинеттерде эл өкүлдөрүнө бөлүштүрүп берүү процесстерин башташат. Талаштын баары былтыркы октябрда төңкөрүштөн кийин башталгандай. Анткени ак үй талкаланып, кабинеттердин тып-тыйпылы чыккан соң, ошол кездеги төрага ар бир депутат иш бөлмөсүнүн алына жараша калыбына келтирүү демилгесин көтөргөн. Президент өзүнүн командасы менен өкмөттүн мекемесине көчүп кеткен соң, анын иш бөлмөсүнө жогорку кеңештин төрагасы жайгашып, ал эми президенттин администрация жетекчиси менен спикердин эски кабинети талашка түшкөндө, аны катардагы 2 эл өкүлү ээлеп алган жайы бар. Бирок эл өкүлдөрү элдин добушу менен келгендиктен, алардын ишенимин актоо үчүн үлгү көрсөтүп, иш бөлмө тандабай ишти кыйратуу керек дешет талдоочулар. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. 28 ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештерине да шайлоо өткөн. Бышканын 5 декабрдагы маалыматы боюнча Ошто Кара Суу шаардык кеңешине ат салышкан 2 партия тең 7% чектен өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 20-сы бүтүн Кыргызстан, 11-и эл үмүтү партияларына тийди. Ал эми Жалал-Абадта Кербен шаардык кеңешине 8 партия ат салышты. 7% чектен алардын 5-і өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 9-у ата журт Кыргызстан, 7-і ынтымак, 6-ы ишеним, дагы 6-ы бүтүн Кыргызстан жана 3-і өнүгүү прогресс партияларына тийди. Ушул эле күнү Жалал-Абадта Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында, Тогуз-Тороо районунун Тогуз-Тороо айылында жана Чаткал районунун Терексай айылында айыл кеңештерине депутат шайлоо өттү.
Өлкө башчы Садыр Жапаров айыл чарба ишин жүргүзгөн субъектилерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Агалайык министрлер кабинетине кыргызстандыктарды 2022-25 жылдары айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу жана бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялоо тапшырылган. Министрлер кабинети жер салыгынан бошотууга байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялап 2022 жылдан баштап 2024 жылды кошуу менен айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу каралган мыйзамынын долбоорун иштеп чыксын жана жогорку кеңештин кароосуна киргизсин деп айтылат жарлыкта. Жарлык тууралуу президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазды. Анда ал өлкөнүн тамак аш коопсуздугун камсыздоо үчүн сугат жер, кайрак жер жана жайыт үчүн жер салыктан бошотконун билдирген. Президенттин айтымында мындай чечим дыйкандарга жана фермерлерге жеңилдик берүү жана дыйканчылыкты колдоо максатында кабыл алынган. Андан тышкары жаңы жылдан тартып дыйкан фермерлерге 6% жылдык үстөгү менен насыя бериле баштайт. Аз камсыз болгон жарандар үчүн электр энергиясына тариф төмөндөдү. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө Жапаров буга чейин үстүбүздөгү жылдын 26 ноябрында Коопсуздук кеңешинин жыйынында аталган жарандарга электр энергиясы үчүн тарифтерди төмөндөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгууну тапшырганы айтылат. Жарлыктын максаты жана милдети 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөргө социалдык маанидеги товарларга баалардын өсүшү шартында даректүү социалдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Кара кечеден Бишкекке көмүр вагон менен ташылып келе баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында вагон менен алынып келинген көмүрлөр 3000 сомдон сатылат. Кара кеченин көмүрү вагон менен келди. Жалпы 1200 тонна Мурманск көчөсүндө жайгашкан кампага түшүрүлдү деп жазган ал. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров кара кече көмүрү 3000 сомдон сатыларын убадалап, көмүр ушул баа менен бериле баштаган. Бирок арзан көмүр аз-аздан келип, кезекке тургандар көбөйгөн. Сатуучулар арзан көмүр алууну каалагандар 10 күн эрте кезекке туруп тизмеге жазылышы керектигин эскертишкен. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жеке ишкерлер алып келген көмүрлөрдүн эленгени 5700 сомдон, эленбегени 4500 сомдон сатылып жатканын кабарлаган. 10 декабрь дүйнө жүзүндө адам укуктарынын эл аралык күнү. Ага утурлай Юстиция министрлиги бүгүнтөн баштап 15 декабрга чейин калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнүн декадасын баштады. Калктын укуктук корголуусунун деңгээлин жогорулатуу максатында өткөрүлүп жаткан иш-чара канчалык натыйжа берет? Кыргыз жарандары канчалык деңгээлде өз укуктарын билет? Кененирээк кийинки материалда. Бүгүндөн баштап өлкөнүн бардык аймактарында калктын аялуу тобунун укуктук корголуусунун деңгээлин жогорулатуу, калкты укуктук агартуу, сот адилеттигине жетүүнү камсыз кылуу, жарандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнүн декадасы өткөрүлө баштады. Бул жерде укуктук консультацияларды берүү, арыздарды түзүү, доо арыздарды түзүү менен жардамдарды көрсөтүп келишет. Мындан ары дагы бул боюнча маалыматты биздин сайтыбыздан, расмий сайтыбыздан, Facebook социалдык тармакчагы, Instagram тармактагы баракчаларыбыздан жана укук жардам KG сайттарынан алсаңыздар болот. Бул декададагы өзгөчөлүктөр, иштиктүүлүктү жогорулатуу боюнча мына мен замминистр Юстиция министрлигинде дагы биринчи кабатында жарандарды кабыл алуу боюнча дагы өзүм катышуум дагы күтүлүүдө, пландаштырылды. Ошол эле учурда 381 даректе жибек жолу ал дарекке дагы барып катышабыз. Бул көп жарандарга кайрылып кетебиз. Келиңиздер. Адам укуктарынын эл аралык күнүнө арналган декада 15 декабрга чейин уланмакчы. Акысыз консультациялык укуктук жардамды мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын координаторлору жана адвокаттары
юстиция органдарынын кызматкерлери, аймактык юстициялык башкармалыктарынын алдындагы калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү боюнча борборунун кызматкерлери. Мындан тышкары социалдык, үй-бүлөлүк жана башка маселелер боюнча башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери да элге маалыматтарды беришүүдө. Жактоочу Эльвира Курманова жарандар тарабынан ажырашуу, мүлк бөлүштүрүү маселеси боюнча суроолор көп болуп жатканын белгилейт. Ажырашуу боюнча маселе анан баягы мүлктү өзүнө каттап алуу, мыйзамдаштыруу, андан кийин ар кандай көйгөйлөр ДТП боюнча анан көбүнчөсү жана бир мамлекеттик органдарга наразычылык билдирип ошого кантип арыз жазабыз, кантип көйгөйүбүздү чечебиз деген маселелер менен келип атышты. Көбүнчөсү билбестиктен туура эмес кадамдары жасалгандары билинип атат. Ошондуктан биз жардам бергенге аракет кылып атабыз. Юрист Ахунбай Кошоевдун пикиринде кыргызстандыктардын 80% өз укугун жана аны кантип коргоону билишпейт. Ал эми жабык жайлардагы адамдардын укуктары чоң маселе. Укук коргоочу көпчүлүк жарандар өз укуктарын билбегендиктен алданып калган учурлар көп болгонун айтат. Андыктан серепчилер укуктук маданиятты калыптандыруу үчүн мамлекет бул багытта көптөгөн иш-аракеттерди жүргүзүшү керек дешет. 70-80% өз укугун билбегендиктен ошо тергөөчүлөрдүн укукту бузгандыгына укугун билбегендиктен моюн сунган жаштар отурат көбүнчө. Буларга мамлекет укуктук жагынан жардам бериш керек. Бекер ал жөнөкөй жаштарда, жөнөкөй адамдарда каражат жок адвокат жалдаганга. Ошон үчүн мамлекеттин эң чоң милдети мына бүгүн адамдардын укугун сактоо күнү дүнүйөлүк. Мамлекеттин эң чоң маселеси бул адамдардын укугу бузулбаш үчүн аларга укуктук аң сезим эрежелерин, мыйзамдарды түшүндүрүүчү атайын структуралар болуу керек. Бекер мамлекеттик түшүндүрүүчү уюмдар болуш керек. А бизде эчтекени айтпайт. Айтканда эл укугун билип алат дагы тергөөчүгө баш ийбейт, прокурорго баш ийбейт, укугун талашат. Ошон үчүн элди укук аң сезимден ажыратып, аны түшүндүрбөй туруп аларды соттоо, алардын укугун бузуу жеңил болот. Ошондой эле адистер өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларын иликтеп, баарына мурда укуктук маданияттан баштоо керек дешет. Айтымдарында калктын укуктук маданияты тийиштүү деңгээлде болсо, өлкө бардык жактан инвестиция, экономикалык өсүү, жумушчу орундары боюнча да өсүү болот. Андан тышкары жарандарга укуктары менен катар милдеттерин да үйрөтүү зарылдыгы бар. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жер астына таштанды сактоо жана жыйноо ыкмасы. Бишкек мэриясы пилоттук жаңы долбоорду ишке ашырууга белсенүүдө. Өнүккөн өлкөлөр мындай кадамга эбак эле барып, чоң жолдордун жээгине чейин чыгып кетчү таштандыдан арылып, тазалыкты сактоо жакшырган. Алгач 4 жайга атайын таштанды челектерин орнотобуз деген мэриянын өкүлдөрү учурда долбоорду ишке ашыруу үчүн тендер жарыялангандыгын айтышууда. Атайын технология менен шаар тазалыгын жакшыртуу аракеттери канча этап менен ишке ашып, канча каражат сарпталууда. Кийинки сюжетте сөз болот. Баш калаанын тазалыгын камсыздоо үчүн пилоттук жаңы долбоор иштелип чыкты. Мэриядан билдиргендей, долбоор ишке ашса шаардагы таштандылар жаңы техника менен чогултулуп, жер астында сакталат. Ал калаанын көркүн бузуп, ар жерде чубалып жаткан акыр чекирлерден улак болууга шарт түзөт. Бул үчүн учурда Бишкек мэриясы тендер жарыялап, 6 миллион сомду бөлүүнү пландап турушат. Жердин үстүндө эмес, жердин астына кирип кете турган механизм болот. Бул инженерный сооружение да, конструкция. Şu зыяны жок, наоборот, şu эстетикалык көркү жакшы болот. Мусорлардын толуп калганы көрүнбөйт эч жерде, жыты да чыкпайт. Şu баягы көп жерден пластик чогулткандар же тиги кагаз алгандар, şu мусал чачып кетип атпайбы? Аларга да şu доступ болбойт, ал жергечи мүмкүнчүлүк жок болот ал жерден алып алганга. Маалым болгондой, атайын таштанды төгүүчү чакаларды шаардын ортосундагы 4 жерге орнотуу болжолдонууда. Анткени таштанды эң көп чыккан жайды алгач иретке келтирип, долбоорду сыноодон өткөрүп алуу зарыл. Бул алгачкы этаптагы иш-аракет. Тендер туткан компаниянын иши ийгиликтүү жүрсө, аракет натыйжа берсе, калган аймактарда да долбоор улантылмакчы. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жаткан Бишкек шаарынын катуу калдыктарын чыгарууну башкаруу системасын жакшыртуу долбоордун алкагында негизинен автоматташтырылган система иштейт.
Заманбап технологияларды киргизүү таштандыларды чогултуунун жана сактоонун жаңы системасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул ыкманын аркасында шаар көчөлөрү эстетикалык көрүнүшкө ээ болот. Ошондой эле таштанды контейнерлеринин жана аймактардын жанында тазалыкты жана тартипти түзүүгө өбөлгө түзөт. Тамак аш калдыктарынын чиришинен эч кандай жыт болбойт. Эң негизгиси кабыл алуу пункттары мындан ары кароосуз калган жолбун жаныбарлар топтолгон жай болбойт. Мындай демилген уккан экологдор да шаардын тазалыгынан үмүт этип турарын билдирет. Антпесе борбор калаада акыр чекири тазалоо машакаты күч. Маселени чечүү үчүн туура эле кадамга барышып жатат деген адистер мындай тажрыйба көптөгөн өлкөлөрдө жакшы жыйынтыкты бергенин айтышууда. Айрыкча ири шаарларда мындай ыкма аркылуу тазалыкты камсыздоо экологияга да оң таасирин берет. Бишкек биздин шаар мамлекетибиздин борбор шаары. Анан кийин келемиштер чыркап жүрөт. Сиз көрөсүзбү? Мен көрүп калам. Анан кийин алар ушу оорулар таркатат. Анан кийин жыттар келет, баягы түтөйт, сасыйт, ушундай эми көп да. Экологияга бул абдан зор эмесин алып келет да, баягы кедергисин алып келет. Адамдын ден соолугуна биринчи кезекте. Мындай ыкманы колдонуп келген чет өлкөлөрдүн практикасын карап көрсөк, жер астында таштанды сактоо жана чогултуу эки деңгээлде көтөрүү аянтчасы болорун байкоого болот. Жер астына атайын таштанды чакасы орнотулуп, тазалык ишканасынын жумушчулары келгенде атайын баскычтын жардамы менен чогулган таштандыны контейнерге оодарып салып алууга ыңгайлуу. Белгилей кетүүчү жагдай Кыргызстанда таштанды чогултуу кайра иштеп чыгуу маселеси орчундуу көйгөй бойдон калып келүүдө. Ар кандай долбоорлор сунушталган менен аягына чыкканы, ишке ашканы азырынча боло элек. Маалыматтарга караганда өлкөдөн 100 миллион тонна таштанды өндүрүштөн чыкса, Бишкекте эле күн сайын 1000 тонна таштанды чогултулат. Ал эми бул көрсөткүч жыл сайын жогорулоодо. Шекер Саттыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Сауд Арабиясы тажылуу вирустун омикрон деп аталган жаңы штаммына байланыштуу кичи ажылык талаптарын өзгөрткөнүн 5 декабрда Аль Жазира телеканалы кабарлады. Умрага барчулар COVID-19 инфекциясына каршы бул өлкөдө жактырылган 2 компоненттүү вакцинаны алууга милдеттүү болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жактырган, бирок Сауд Арабиясынын дары-дармек тизмесине кирбеген вакцина менен эмделгендер 3 күндүк карантинде болуп, ПЦР тест тапшырышы керек. Буга чейин кичи ажылык сапардын 10 күн болсо, эми 30 күнгө чейин жүрсө болот. Эмдөө боюнча соңку эреже өлкөдө тажылуу вирустун жаңы штаммына чалдыккан алгачкы бейтап катталганына байланыштуу киргизилгени айтылды. Сауд Арабиясы быйыл умрага 3-чү этап менен кабыл алууну 1 ноябрда баштаган, уруксат 108 өлкөгө берилген. Алардын ичинде Кыргызстан да бар. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.